биринчи радио уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Эфир толкунда Эл куту программасынын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайипова. 2008-жылы 10-июнь дүйнөлүк адабияттын классиги, чыгаан дипломат, гуманист, интеллектуал Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн кайткан күн. Бул 12 жыл аралыгында Айтматовдун экинчи өмүрү кандай уланууда жана тарыхта калган изи, жаркын элесин эскере сөз кылалы. Биз ар дайым сыймык менен айтып жүргөндөй, Кыргыздан чыккан залкар жазуучу, улуу ойчул Чыңгыз Айтматов арабыздан төөлгө кеткенде жалпы журтчулукка жоготуу өтө оор болду эле. Анткени Кыргызда жаман өлсө бири, жакшың өлсө баары өлгөнгө барабар деген накыл сөз бар. Анткени ал кайталангыс жакшынын адамдык асыл сапаттары, көзөмдүгү менен коомдугу эбегейсиз зор кадыр барк салмагынын орду бош калып, эми кемеңгер ойду ким айтат, эми эл намысына ким жарайт, кимден акыл сурайбыз, эл башына кыйын күн түштө көкүрөк тосуп айбат көрсөтөр ким болот деген өңдүү миң сандаган суроо жан дүйнөңдү эңшерип кетип, ичиң күйүттөн чок болуп, көөдөндөгү кайгы түтөп, жоктодук, ыйладык. Акыры өлүм ак экендигин моюндоого аргасыз болдук. Акылга келип, ата-бабадан калган салт менен талантын сыйлаган дүйнөлүк күйөрмандардын катышуусунда акыркы сапарга узаткан элек. Айтайын гана сөздүнө чындыгын, арман күн азалуу болдой бул кылым. Манастан кийин кыргызым мактаныч кана кылчой Чыңгызым. Аттиң арман күн. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун бул өмүрдөгү даңазасын ашыра айтып, комуз кылымын канта аталап артынан жоктоп турган дагы бир таланттуу уулубуз Элмирбек Именалиевдин өзү да бүгүн арабызда жок. Кыргыз элинде өлгөн адамды акыркы сапарга узатаарда чогулуп келген көпчүлүккө кайрыла, маркум кандай адам эле дегенде, жабыла бир ооздон жакшы адам эле деп кубаттап турат эмеспи? Бул жолу да ошондой болду. Кыргыз эли таланттуу уулунун миң санат элестерин эстеп, эскерип турду. Чыңгыз Айтматов бала кезинде тагдырдын оор сыноосуна туш болуп, кулунчак кезинен кадыресе калың эл ичиндеги Айымкан чоң энеси кыргыз населин көкүрөгүнө орноткон таалим тарбиясы, жети элдин тилин бил да, жети атаңдын кимин бил дегендей, тили кыргыз болуп калыптанып, эр жеткен кезде адамдык парасатынан кыргыз элинин нарк насили даана көрүнүп турчу эмес беле. Ушунусу менен өз элинин кубаныч кайгысын, турмушун акыл руху менен тааный биле турганда, анан ошол кыргыз баласы Чыңгыз ааламдык атак алып, ойчулдук даражасы адамзаттык деңгээлге көтөрүлгөн кол жеткис бийиктикке чыкпады беле. Аны дүйнө эли таанып билет деп сыймыктанабыз. Канткен менен жанында жүрүп, көзүн көргөн адамдар кыял жоругун айтып отурса, куду өзүн көргөндөй элес калтырат экен. Атам өлсө да, атамды көргөн өлбөсүн деген акыл сөздүн тереңдиги ушунда белем. Чыңгыз Айтматовдун көзүн көрбөй калган журтчулукка бул айтылган эскерүүлөр таберик эмне? Учурунда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси, Ардак белгиси орденинин ээси Жамал Ташыбекова Чыңгыз Айтматов менен учурунда көп жылдар кошуна туруп калган кездеги жаркын элесин көзгө тартканы бар. Жакшы кошуна болуп турганбыз. Бул киши жөнөкөй эле адам болгон. Адамгерчилик жагы да жакшы болчу, абдан мындай таазим кылып турчу. Мага жол берип, эки жактан бирге келип калсак, мени өткөрүп туруп, үйгө киргизип, анан өзү кетчү үйүнө. Ошол эле үйдө. Ушунун баары тартип тарбияда. Ошолору бар болчу бул кишиде. Ошон үчүн биз баарыбыз эле бул кишинин баалачыбыз, кичинекей балдарыбызга чейин баарыбыз эле. Ошо биздин балдар короодо ойноп жүрөт да баары. Нары чуркап, бери чуркап жанынан өтүп, ошонун баарына эле чыдап эле, баарына көңүл буруп эле бирдемени айтып, күлдүрүп, ошон балдар менен деле баскан турганда үлгү кишиге жасаган жанакындай мамилелери, сүйлөгөндө күлүп сүйлөчү, эч качан ал кабагын чытып тиги бу дебей эле жаркырап күлүп ушундай сүйлөп турчу. Бул киши Айтматов, анан кийин Мамакеев, Мамбет Мамакеевич, ал киши да ошол тамда турчу. Дагы Аташев деген бар эле, Курманбек Казиевич, жашы бизден улуураак. Биздин балдар баягы аларды ата деп эле баарын жакшы көрчү да. Мамакеев келатат десе, ал киши айтып тур, мени ата деп койгула деп. Дарбазадан келатканда эле ата
деп алтын чыгып 4-5 бала чуркап чыгат биздин үйдөн, тигил үйдөн. Өзүнүн атасы келаткандай. Ошон кыйкырып чыгат, анан ал баарын кучактап, анан биздин короодо жашаганда ошо кезде кичинекей балдарыбыз дагы буларды абдан сыйлап, жакшы көрүп, урматтап ошентип чоңоюшкан. Биз кадимки эле кыргыздай болуп, биздин эшиктерибиз ачык болчу. Айрыкча биз биринчи этажда биз турчубуз да. Жөнөкөй эле мындай аны биз бир укмуш бир иш деп көрчү эмеспиз. Жөнөкөй эле кирип чыгып, наноз деп, антип ментип, кандай тигиби деп ушинтип койчубуз. Бирок бул киши ошо кездерде көп кетип атты. Чет өлкөгө анан СССРдин элчиси болуп. Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл акыны, кезинде Чыңгыз Айтматов менен журналист, акын жана дипломат катары иштешип калган Акбар Рыскулов кайра куруу учурунда Айтматовдун дипломат катары талантынын дагы бир кыры ачылып, саясатта жылдызы жана баштады дейт. Кайра куруу деген заман башталып, ойдун эркиндиги, сөздүн эркиндиги деген түшүнүктөр алдыга чыгып аткан кездерде Чыңгыз Айтматовдун саясаттагы орду дагы бийиктеди. Бул киши СССРдин жогорку кеңешинин депутаты катары бир топ талуу маселелердин башын ачып, андан кийин ошол мамлекетти жетектеген Михаил Горбачевдун кеңешчиси катары чоң аренага чыгып, кийинки учурлардагы жазган чыгармалары менен бул кишинин саясий салмагын салыштырып тең кароонун өзү да кызык. Бирок мен бир башка жагдайды айтайын. Дал ошол кездерде 80-жылдар аяктап бараткан учурларда Чыңгыз Айтматовдун дагы бир талант ачылды десем болот. Бул талант анын дипломатиялык ишине байланыштуу. СССРдин Бельгиядагы элчиси болуп иштеди. Эл аралык саясатка аралашпаган биздин коом үчүн бул өтө чоң жаңылык, ачылыш сыяктуу көрүндү. Арасында эле СССР делинген чоң өлкөнүн кызыкчылыгын Европада коргой баштады. Менин оюмча бул абдан туура кадам болгон. Элчи катары, чыгармачыл адам катары экөөнөрдү бирдей алып жүрдү. Анан 91-жылы 31-августта биз кырмызы кызыл туубузду көтөрүп, кыргыз деген атыбызды бүткүл дүйнөгө жар салдык. Мына ушул күндөрдөн баштап Чыңгыз Торокулович Европа өлкөлөрүндөгү кыргыздын элчиси катары кызмат этет. Муну иликтеп, изилдеп, кошкон салымын талдоого алган адамдар, иликтөөлөр азы жок эсе. Чындыгында Чыңгыз Торокул уулу Айтматов улуттук кыргыз дипломатиясынын алгачкы кыштарын коюп, анын философиясын калыптандырган адамдардын бири. Чыңгыз Европаны кыргызга тааныштырды. Ал эми кыргызды дүйнөгө тааныштырды деп айтса болот. Ал эми Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым уктуу элчиси Элик Асаналиев Чыңгыз Айтматов эгемен Кыргызстандын элчиси кезде 1995-жылдары НАТОда орус тилин жумушчу тилдин катарына кошкон учурун эске сала, Чыңгыз Айтматовдун эл аралык деңгээлдеги кадыры чоң экенин өз көзүм менен көргөнүм бар дейт. Кыргызстанды чоң дипломатияга тааныштыргандардын бири Айтматов да. СССРдин элчиси болду. СССРди чет өлкөлөрдө элчи катары таанытып жүрдү. Андан кийин Кыргызстандын элчиси болду. Бир эмес канча өлкөлөргө. Мына мен бир гана нерсесин эскерип айта кетейин. Айтматов менен чогуу иштеген менин кесиптештерим бар эле. Алардын бири Жеңиш Кадыракунов деген кичи элчи бар. Мына ошол киши айтат, НАТОнун офисинде басып жүрсөк ал жерде дейт, мурунку учурда 90-жылдары баардык иш алып бара турган тилдер англис, француз тилинде гана экен. Айтматов дагы ошол чоң жыйындарга катышат дейт Жеңиш Кадыракунович. Ошол нерсенин баарын англисчеден которот, бирок тиги жердеги кабыл алган документтер абдан чоң, көлөмдүү да. Анын баарын которуш да кыйын дейт. Анан ал жерде отуруп тиги жыйындын өзүнөн которуп бериш керек дейт, синхрондуу. Анан ошол оорчулуктарды көрүп, байкап жүрүптүр дейт. Абдан көзү тирек киши экен дейт. Бүт ошол НАТОдагы элчилер, Брюсселдеги элчилердин баары сыйлап, сый урматын көргөзүп турчу дейт. Бир күнү ошол НАТОнун жетекчиси Лорд Робертсон деген болгон. Ошол кишини көрүп калып, ал киши көргөндө эле Айтматовго чуркап келип ушундай тиги таазим көргөзүп, анан келип ушу коридордон басып баратып дейт. Жөн кезигүүчүдө эмес, коридордо басып баратып, ошол Лорд Робертсонго айтып калды дейт. Ушул жыйындардын көпчүлүгүнө катышат экенбиз, орустар, бүт СССР таркагандан кийин да көп республикалардын элчилери бар. Анын баары эле тиги ушунча англис тилин жакшы биле бербейт. Азыр биз жаңы коомго кошулуп атабыз. Ошондуктан эгер мүмкүнчүлүк болсо орус тилине которгонду бир карасаңар болот эле деп ойлой койду дейт. Андан кийин бир жумага өтпөй эле Лорд Робертсон Айтматов менен кезигет элем деп кезигүү сурап калды дейт, жолугушууга. Анан Айтматовго айтканда кезигели
деп анан өзүбүздүн баягы сүйлөшүү иштери бар эле дейт. Алар менен кошо Робертсон айтат, сиздин суранычыңызды, өтүнүчүңүздү эске алуу менен мындан кийин баардык жыйындар орус тилинде дагы өтөт, синхрондуу котормо менен. Баардык документтер сиз убара болбойсуз, өздөрүнүн сайтында электрондук вариантта дайыма орусчага которулуп турат деп. Мына бул жерде Кыргызстандын элчиси болуп туруп, бүт СССРдин мурунку тутумунда турган республикалар үчүн да жардам, орус өлкөсүнүн дагы дүйнөлүк деңгээлдеги абдрайкатын көтөрүп атат да. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы кыргыз адабияты деги эле дүйнөлүк адабий чөйрөдө орду тууралуу. Жазуучу, журналист жана адабиятчы Самсак Станалиев Чыңгыз Айтматов улуттук адабияттын кыртышынан дүйнөлүк адабияттын бийиктигине чыккан жазуучу. 20-кылымда кыргыз адабиятына Чыңгыз Айтматовдун келиши менен дүйнөлүк маданият тарыхында кыргыз элинин жетишкендиги жазылып калганын белгиледи. Айтматов улуттук адабияттын кыртышынан дүйнөлүк адабияттын бийиктигине чейин өсүп жеткен жазуучу катары саналат. Бир мисал келтирели. Тарыхый адабий 18-кылым немис элине акындар менен философторду берип, ошол 18-кылым немис элинин, немис улутунун гүлдөө кылымы, кайра жаралуу кылымы катары дүйнөлүк тарыхка кирген. Экинчи бир мисал, 19-кылым орус адабиятына Толстой менен Достоевскийди, Пушкин менен Лермонтовду, Некрасов менен Блокту жана башкаларды берген. Бул дүйнөлүк адабияттын, маданияттын тарыхында бу дагы өзүнчө гүлдөө доору болуп кирген. Ал эми 20-кылым болсо дүйнөлүк маданиятка, дүйнөлүк адабияттын тарыхына Айтматовду берген. Айтматов жалгыз фигура эмес, башка өлкөлөрдө да бар, бирок дүйнөлүк масштабка чыккан кыргыз адамы болгону бизде сыймыктанат. Эмне үчүн? Айтматов өзүнүн чыгармалары аркылуу батыш менен чыгышты, Азия менен Европаны чыгармалары аркылуу. Мындай эстетикалык күчкө чанда гана адабиятчылар, чанда гана көркөм сөз өнөрү жетишет. Бир мисал айталы, Бетме-бет менен Жамила 58-жылдарын тегерегинде жазылган мезгилде, анткени себеби Бетме-бет ал кишинин алгачкы адабиятка келген чыгармасы болуп саналат өзүнүн айтуусунда. Ошондо кыргыз адабиятында Насирдин Байтемировдун романдары, Түгөлбай Сыдыкбековдун романдары, Бейшеналиевдин романдары жаралып, роман жанры кыргыз адабиятында негизги жетектөөчү күчкө ээ болуп жатат. Бүт баардыгы роман жанрына кирген. Айтматовдун повести романдык масштабтан ашып кетти. Экинчи бир мисал, 70-жылдарда Ак кеме менен Гүлсарат чыкканда роман жанрынын башкача бир табиятын ачкан чыгарма катары бааланды. Повесть жанрынын романдашкан үлгүсүн жараткан жазуучу катары совет адабиятынын тарыхында талаш тартышты туудурган. Айтматовдун экинчи өмүрүнүн уланышы тууралуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору академик Абдылажан Акматалиев дүйнөдө миңдеген адабиятчы, окумуштуулар катышкан Айтматов таануу илими пайда болду. Айтматов феномени айтып бүткүс, түгөнбөс тема деди. Дүйнөдө Айтматов таануу деген илими пайда болду. Миңдеген Айтматов таануучу атайын илимий изилдөө жүргүзгөндөр бар. Айтматов деген түгөнгүс өрүттүү тема. 170тен ашык тилге которулду. Бул которулганда жөнүнө которулган жок. Ошол жерлерде, мектептерде, окуу программаларында жогорку окуу жадына чейин окулуп атат. Мына өткөндө Жамила Кемалиева айтты, Африканын жерине барсак да ошол жерде окутулат экен деп биз кубансак болот да. Мындайча айтканда биздин руханий визиткабыз болуп калды. Миллиарддаган адамдар ошо Айтматовдон өзүн таап окуп атат, өзүнүн турмушун таап атат, өзүнүн жашоосун, өзүнүн көз карашын, ой жүгүртүүсүн таап атат. Ошон үчүн Айтматов баардыгына сиңип кетип атат. Анткени Айтматовдо жалпы адамзаттык проблема турат. Чыгармаларында ал казактар жасабы, ал нивкилер жасабы, ал кыргыздар жасабы деп баардыгында ошо адам маселеси турат. Мына канткенде адам уулу адам болот деген мына ошол проблема Айтматовдун чыгармасынан башынан баштап аягына чейин сызылып өтөт да. Манас кандай айкөл болсо, Айтматов ошондой айкөл болчу турмушунда да. Арадан 12 жыл өттү. Туулган күнү, дүйнөдөн өткөн күнүндө коомчулук жыл сайын эстеп, эскерип, экинчи өмүрү уланып жатканына, ал кылымдарга санат болчу түбөлүктүү экенине ынана, кубана каниет кылып келебиз. Расында өз ысымын өлбөс кылып кагазга калтырып кеткен кемеңгер Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү тууралуу сөз кылалы. Чыгармалар жыйнагынын кыргыз-орус тилинде чыккан көркөм чыгармалары жана макала, маектерин терип-тепсип жыйнаган 10 томдугу.
2013-жылы Разия Сырдыбаеванын Чыңгыз Айтматов жана музыка искусствосу деген монографиялык эмгеги, 2017-жылы Айтматов энциклопедиясынын 3 томдугу, 2018-жылы Чыңгыз Айтматов жөнүндө орус тилинде чыккан Айтматов «Последний писатель империи» деген китептин бет ачары 25 апрелде Астанада болсо, 30 апрелде ЮНЕСКО эл аралык уюму экинчи жолу Парижде өткөргөн. Бул китептин өзүк окуясы Чыңгыз Айтматов деген ат менен «Жизнь замечательных людей» деген сериядан чыкты. Автору Осмон Акын Ибраимов. Жазуучу тууралуу алгачкы көркөм чыгарма Самсак Станалиевдин «Ак жарыктын айыкпаган сыныгы» аттуу тарыхый биографиялык 3 жылдык романы. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Жумагул Саадамбековдун «Чыңгыз Айтматовдун философиясы» китеби чыкты. Автор жазуучуну улуу сүрөткөр, зор акылман жазуучу катары ачып берүүгө далалат кылган учурларын сиздерге тартуулай кетүүнү эп көрдүк. Жумагул Саадамбеков мынтип баштайт. 19-жылым 60-жылдардын башы. Чыңгыз Айтматовдун жылдызы жанып турган учур. Мен жаңы эле Элеттеги мектепте физика жана математика сабагына мугалим болуп иштеп калдым. Ал кезде физиксиңби, медиксиңби, ким болбо, биздин муундун адамдары рух керектөөбүздө көркөм адабиятты биринчи орунга кое турганбыз. Китеп акыл оюбузду толук бийлей турган. Рухий кызыкчылыктар боюнча менин муунум биздин өлкөнүн тарыхында бирден бир окумал муун болгон деп, жазуучунун ар бир чыгармасын сыясый кургай электе колдон колго өткөрүп талашып окуган ошол мезгилдеги китеп күйөрмандары көп заман тууралуу кабар берет да, өзү Айтматовдун жакыны, досу эмес, тек гана замандаш катары иштиктүү мамиле болгонун айтат. Китептин биринчи бабы Чыңгыз Айтматовдун дүйнө карамы деп аталып, Чыңгыз Айтматов дүйнөдө чанда төрөлчү улуу жазуучулардын катарында. Ал өзүн социалисттик реализмдин жактоочусу катары ийгиликке жетиштим деп эсептеген. Чынында улам алга жылган сайын социалисттик реализмден алыстап, фантастикалык, магиялык реализмдин устатына айланат. Фантастикалык гана эмес, трагедиялык реализм Айтматовдун дүйнө таанымындагы философиялык усулу деген Жумагул Саадамбеков. Айтматов бир учурда трагедия бакыттын ачуу даамдуу жандоочусу, трагедиялуу жагдайды жеңүүдө адам мертинет же чыйралат деп айтканын эске салат. Жазуучунун бийик гуманизмге суугарылган чыгармаларындагы кейипкерлер Дүйшөн, Жамила, Танабай, Эдигей дагы башкалары карапайым элден чыккан ысык суукка бышкан, баарынын тагдыры оор, ошол эле учурда мазмундуу. Алар Айтматовдун өзү жеке тажрыйбасынын чагылышы. Айтматов жаңы ааламды ачты. Анын прозасынын ааламы биздин 20-кылымдагы үмүтүбүз менен тынчсыздануулар, бороон менен ылдамдык, бийикте учуу менен жерге кулоонун деңгээлине абдан шайкеш. Автор Айтматов кылым карата бир күн романын обруч, кыргызча айтканда шири деп атагысы келгенин айтат. Бул жерде кадимки маңгурттун образында катылган идея тууралуу сөз болот. Маңгурт эркин, ал ойлонбойт, эч нерсеге кабатыр болбойт. Ал үчүн башкалар чечим кабыл алат. Ошол эле учурда маңгурттун чарба тиричилигинде кыйла артыкчылыгы бар. Айдаган жакка кыңк этпей басат, айткан ишти кынтыксыз аткарат, эч качан каршылык көрсөтпөйт, качам коем деген кабарында жок. Ар дайым кул өлөчүнү түпөйүл кылып келген көтөрүлүш чыгаруу, каяша кылуу, каршылык көрсөтүү сезиминен ажыраган адам. Ушундай типтүү образ Казангаптын уулу Сабитжан менен Эдиге экөөнүн эне бейиттин тагдырына байланыштуу пикир алышуусунда айкын көрүнгөнүн мисалдатат. Атагы ааламга кеткен көркөм сөз чеберинин чыгармачылыгы, дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы тууралуу кыргыз эли гана эмес, эл аралык деңгээлде эстеликтер коюлуп, жазуучуну эскерүү кечелери байма-бай өтүп келет. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында Айтматовду эл аралык деңгээлде баалап даңазалаган расмий билдирүүнү мисалга алсак, 2018 жылы 6 апрелде Минскиде өткөн КМШга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңеши ааламдык атагы бар жазуучу жана дипломат Чыңгыз Айтматовду дүйнөгө даңазалоо максатында кайрылуу кабыл алды. Анда дүйнөлүк адабияттын классиги, чыгаан дипломат, гуманист, интеллектуал Чыңгыз Айтматов 20-кылымдын улуу ойчулу. Ал жазуучу катары китептеринде кыргыз эли жана бүтүндөй адамзат турмушунда маанилүү өзгөрүүлөрүн жазып кетти. Чыңгыз Айтматов өмүрүнүн дээрлик 20 жылын дипломатия кызматына арнады. Ал өз ишинин чебер устаты катары эң жогорку урмат сыйга татыды. Буга залкар инсандын Ысык көл форуму деп аталган дүйнөлүк интеллектуалдардын башын кошкон жолугушууну уюштуруп, азырда бүткүл адамзат коому үчүн актуалдуу болгон сабырдуулук, гумандуулук идеясын көтөрүп чыкканы айкын далил деп айтылат.
Урматтуу радио угуучулар, бул жолу Эл куту программасынан Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Ленин ордени, СССРдин мамлекеттик сыйлыгы жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын баатыры, атак даңкына ээ болгон Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз кылдык. Уктурууну даярдап алып барган Зина Канкайыпова. Саламатта болуңуздар.